Саламатсыңар достор. Бул Токтогул көчөсү. Жашылдандыруу чарбасы. Быйыл мына жакка ушундай гүлзар жасаганбыз. Манасчы багынын оң тарабынан кире беришине. Буюрса бул да жакшынакай мына көрүп берип, күнүндө сугарылып, гүлдөр жакшы каралууда. Ошону менен бирге быйылкы биздин айдаган живая изгородь бирүүчүнабыздын өсүшү абдан жакшы. Бияктын чөбү чабылган. Мынакей ясиндерибиздин өсүшү да абдан жакшы. Быйыл отургузулган. Буюрса бир 2-3 жылда ушул бактарыбыз өсүп, бияктагы живая изгородьбиз жакшынакай жыш болуп өсүп берсе, шаарыбызга абдан жакшы көрүп берет. Экинчи дагы планда болуп жаткан нерсе, бул жердеги көрүп аткан туяларды буюрса, анан павлонияларды буюрса ушул тараптан аягына чейин жасаганга пландар бар. Мына биякта да чет-четтен акырын павлониялар өсүп келатат. Негизи ушул павлониялардын бардыгын эле көп кылып шаарыбызда көп жерлерин отургузалы деген пландар бар. Бирок бул павлонияларды мына ушундай көчөт боюнча Бишкектен же башка бир жерден алып келип бизге отургузса бизге өспөйт экен. Анткени биздин климатта ушул көчөт көнбөй көбү приживаемость болбойт экен. Ошол себептен биздин көчөт канабызда ушул павлонияларды үрөнү менен алып келип өстүрүп аткан кезибиз. Себеби үрөнүнөн баштап өскөн кезде биздин климатка көнүп, анан биздин Каракол шаарына павлонияларыбыз абдан жакшы өсүп берет экен. Бул өсүмдүктөрдү биз дайыма кышында өзүңүздөр көрөсүңөр, сыртын ороп жылуулап, туялардын да сыртын ороп жылуулайбыз. Себеби бизде кыш абдан суук. Анан саргарып бузулуп кетпесин деген ой менен кышкысында биякта ошондой иш-чаралар өтөт. Негизи мына ушул жашыл территориябыз абдан кооз, мага да жагат. Көрүп берет, мына павлонияларыбыз, гүлдөрүбүз, туяларыбыз, чөбүбүз чабылган. Бияктагы өсүмдүктөрүбүз өсүп аткан. Аркы паркыбыздын ичи таза, мындай. Каракол негизи жөө сейилдөөнүн шаары деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени каалаган жериңе сен жөө барсаң чарчабайсың. Шаарыбыз аябай ыңгайлуу шаарлардын бири. Ошол себептен жөө баскан адамдарга жакшынакай шарт болуш үчүн, кооз болуш үчүн мына биздин жашылдандыруу чарбасынын кылып аткан эмгеги ушундай. Мына жакты көрдүңүздөр, туяларыбыз жапжашыл, павлонияларыбыз буюрса өсүп атат. Тротуарыбыз таза, жолубуз түз. Негизи эле Каракол шаары акыркы 3-4 жылдан бери өнүгүүсү абдан жакшы болуп келип жатат. Азыркы учурда да Каракол шаарынын ичинде эмне деген жолдор жасалып атат, эмне деген мектептер, бала бакчалар салынып атат. Шаарыбыз өнүгүү жолунда деп айтсак эч жаңылышпайбыз. Буга бирден бир биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич Жапаровго ыраазычылык билгизебиз. Ошондон кийин жалпы биздин Каракол шаарынын жетекчилерине, Каракол шаарынын жалпы муниципалитетинде кызмат кылган ар бир кызматкерге да чоң ыраазычылык. Караңызчы, кандай кооз, адемий, көркөм мындай көрүнүш да. Абдан жагат. Мына көрүңөр, бул павлонияларыбыздын чоңдуктарын уже бийиктеп жакшы өсүп берет. Шаардын келбети чыгып, борборлук көчөбүз абдан жакшы көрүнүп атат. Жарыктык кечинде да сейилдесеңер, көчөлөрүбүз жарык. Канча метрлерде мына урналар турат. Таштандыларыңарды ошол
урналарга салыңыздар. Биздин гүлдөрдү жулбагыла, бактарыбызды сындырбагыла, аябай мамиле жасайлы. Бул биздин эле сүйүктүү шаарыбыз. Бул биздин кылган жумуштар жалпы биздин шаар тургундары үчүн жана шаарыбыз үчүн. Ошол себептен бири-бирибизди түшүнүп, жакшынакай аракеттерибизди кылып, муну аябай мамиле жасап сактаганды билелик. Жашылдандыруу чарбасынын шаар ичинде жүрүп жаткан жумуштарынын бири мына ушул. Бардыгыңарга рахмат.